Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоону өткөрүүдө эки жаңылык киргизилди. Биринчиси өлкө боюнча административдик аймактык реформа ишке ашырылып, анын натыйжасында 231 айыл аймак, 33 шаардан 6384 талапкер депутат болгон. Анын 5391 айылдык кеңештерге, шаардык кеңештерге 993 эл өкүлү болуп шайланды. Бул жолку шаардын саны көбөйгөндүктөн мандат 73 көбөйсө, ал эми айылдык кеңештердики тескерисинче 2751 азайды. Аралыктан добуш берүү мен ойлойм абдан чоң потенциал. Бул жалаң эле Кыргызстанда эмес, ошо Кыргызстандан сырткары дагы аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгүн киргизсек, алар жанагы жалпы партиялык тизме үчүн гана эмес, жана бирдиктүү округ боюнча, ошондой эле бир мандаттуу аймактык округдар боюнча дагы добуш бере алышат чет өлкөдө. Шаардык жана айылдык кеңештерге депутаттарды тандоодогу дагы бир жаңылык добуш берүү процесси толугу менен автоматташтырылды. Башкача айтканда, адамдын ман жай изинен баштап жүзүнөн таануу, паспортун онлайн сканерден өткөрүүгө чейинки кызматтардын бардыгы бир аппаратка бириктирилген. Ал тургай бюллетенди дагы басып берет. Ал эми урнага кошумча жабдуу орнотулуп, ал бюллетенди автоматтык түрдө саноого мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары ар бир шайлоо тилкесинде онлайн камералар иштетилди. Бул шайлоо процесси кандай десем, бир ордунда турбаган процесс да. Бул коом өскөн сайын, мамлекет өскөн сайын, элдин аң сезими өскөн сайын бул дагы баягы реформага муктаж болгон процесс. Ошондуктан жаңы технологияларды пайдалануу, же болбосо жаңы ыкмаларды пайдалануу деген сунуштарды биз кабыл алууга ар дайым ачык, айкынбыз да. Заманбап алдыңкы маалыматтык технологиялардын добуш берүүгө киргизилиши менен шайлоону ачык айкын өткөрүүгө жетишилди. Мурдагыдай бюллетендерди топтоо урнага салган учурлар жокко чыгарылды. Автоматташтырылган система шайлоону таза өткөрбөстөн добуштардын жыйынтыгын так чыгарып бере алат. Санариптик коомдо шайлоо системасы бир орунда турбашы керек. Жаңы ыкмалар киргизилип, аны андан ары өнүктүрүү маанилүү. Бул маселе Борбордук шайлоо комиссиясы, жарандык коом, мамлекеттик органдар менен эл аралык уюмдардын, эксперт, блогер жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен көргөн коомдук диалогто талкуулады. Ушул заманбап технологиялар шайлоо процессинде колдонуу негизинен Кыргызстанга аябай чоң пайда келтирип жатат. Эмнеге десек, мындай практика коңшу мамлекеттерде мындай колдонулбайт. Анан бул жерде биз жана айтканда биз пионербиз. Биринчи бул ар бир шайлоочунун добуш берүүдө ар бир добушун санга алып, добуштун негизи эле шайлоонун жыйынтыгына таасир этүүгө мүмкүнчүлүк биз биринчи болуп коңшу мамлекеттерден түзүп жатабыз. Коомдук диалог дүйнөлүк шайлоо күнүнө карата уюштурулду. Дата жыл сайын февраль айынын 1-бейшембисинде белгиленип келет. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Анда өлкөнүн шайлоо процессин өнүктүрүү тажрыйбасы эл аралык деңгээлде жогору бааланганы белгиленет. Буга жарандардын шайлоо укуктарынын сакталышы, добуш берүүнүн ачык айкындуулугунун аркасында жетишилди. Ошондой эле мамлекет башчысы шайлоо процессин реформалоодогу эки жагдайга көңүл бурду. Көрүлгөн мыйзамдык чаралардын жана укук коргоо органдары менен шайлоо комиссияларынын аракеттеринин аркасында соңку мезгилде шайлоочулардын добушун сатып алуу деңгээли кыйла төмөндөдү. Бирок добуш сатып алуу аракеттерине каршы жарандардын өздөрүнүн келишпес позициясы албетте эң күчтүү жана таасирдүү курал болмок. Мына ушундай позиция гана добуштарды сатып алууну толугу менен жок кыла алат. Тынымсыз аракеттерибиз менен биз буга да жетишебиз деп ишенем. Мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган иш билги бирдүү талапкерлерди шайлоо үчүн жарандардын шайлоого активдүү катышуусу маанилүү. Жүргүзүлүп жаткан реформанын аркасында добуш берүүнүн жыйынтыгында бүгүнкү күндө жарандардын ар бир добушу так эсепке алынып, ким депутат же президент болоорун шайлоочулардын өздөрү аныктап жатат. Ар бир жарандын добушу маанилүү, ал өлкөнүн өнүгүшүнө таасир эте алат деген тезис Кыргызстанда реалдуу мазмунга ээ. Добуш берүү процессин жөнөкөйлөтүү менен өнүктүрүүдө шайлоого элдин катышуусу көйгөйлүү бойдон калууда. Акыркы добуш берүүнүн жыйынтыктары көрсөткөндөй, жалпы калктын 27% гана катышкан. Айрыкча жаштар кайдыгер болууда. Түшүндүрүү иштеринин жана флешмобдордун аркасында жергиликтүү кеңештерге депутаттарды тандоого катышкан жаштардын саны болгону 63 миңге гана көбөйгөн. Дүйшөн Шаршенбеков, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.